Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Жылмаюудан жарк этип асман. Жылмаюудан күн желеси жаркып келет. Жылмайып сабакты баштасак. Билимге ийгилик берет. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Сабактын темасы уңгу жана мүчө, сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөр. Сабактын максаттары: сөздүн уңгу мүчөсү жана мүчөлөрдүн түрлөрү боюнча кеңири маалымат алабыз. Мүчөлөрдүн жардам менен жаңы сөздөрдү жасоого, өзгөртүүгө үйрөнүү менен билими, билгичтик көндүмдөрүбүз калыптанат. Сөз байлыгыбызды өстүрүүгө, маданияттуу сылык сүйлөөгө багыт алабыз. Биз мурдатан билгендей, сөз уңгу жана мүчөдөн турат. Уңгуну жарым айлана жана мүчөнү бурч менен белгилейбиз. Уңгу сөздүн айрым бөлүктөргө ажыратып жиберүүгө мүмкүн болбогон бөлүгү. Киши, коом, тил, сөз келдеген сөздөр бир гана лексикалык маанини билдирет жана бөлүнбөйт. Уңгунун мүнөздүү белгилери: өз алдынча турганда лексикалык маанини билдирет. Майда бөлүктөргө ажыратып жиберүүгө мүмкүн болбойт. Мүчөлөрдү кабыл алуу касиетине жарайт. Мүчө уланганда өзгөрбөй турган, өзгөрсө да өзүнүн түпкү маанисин жоготпойт. Ал эми мүчө уңгуга уланган сөздүн кошумча бөлүгү. Бала, га мүчөсү, барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, сөз өзгөртүүчү мүчө, жаш, тар мүчөсү, көптүк санды билдирүүчү мүчө, сөз өзгөртүүчү мүчө, окуучу, ч мүчөсү, сөз жасоочу мүчө, сана, сөз жасоочу мүчө. Мүчөгө мүнөздүү белгилер: жеке өз алдынча турганда лексикалык маанини билдирбейт, эч кандай маани билдирбейт. Уңгуга уланат, уңгудагы үндү үнсүз табыштарга карай өзгөрөт. Сүйлөмдөгү сөздөрдү өз алдынча байланыштырып турат. Мүчө сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү болуп экиге бөлүнөт. Сөз жасоочу мүчөлөр жаңы маанидеги сөздөрдү жасайт. Мисалы: ч кызматчы, койчу. Бул атооштон атоош жасоочу мүчө. Ла иште, ойло, ырда. Бул дагы атооштон этиш жасоочу мүчө. Чыл суучул, эмгекчил. Атооштон атоош жасоочу мүчө. Ма басма, сүзмө. Этиштен атоош жасоочу мүчө. Мак оймок, иймек. Атооштон атоош жасоочу, сөз жасоочу мүчөлөр. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн ар түрдүү формасын пайда кылат. Га мүчөсү барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, шаарга, айга. Н табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, баланы, эмгекти. Да жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, сууда, тоодо. Үчүнчү жактын таандык мүчөсү, аты, малы. С үчүнчү жактын таандык мүчөсү, энеси, апасы. Сың экинчи жактын таандык мүчөсү, ныкы жалпы таандык мүчө. Аныкы, меники. Балдар, эми көнүгүү иштейлик. 510 көнүгүү сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Китебибизде берилген сөздөр Мексикада турат, босо, өңдө, кирери, түстө, баарынан болгондо деген сөздөр. Эми балдар уңгу мүчөгө ажыратабыз. Мексикада Мексика уңгусу, да мүчөсү, турат, тур уңгусу, ат мүчөсү, бол уңгусу, со мүчөсү, өң уңгусу, дө мүчөсү, кирери, кир уңгусу, ри мүчөлөрү, түстө, түс уңгусу, тө мүчөсү, баарынан, баары уңгусу, нан мүчөсү, болгондо, бол уңгусу, гон, до мүчөлөрү болду. Балдар, силер дагы ушундай кылып бөлгөн болсоңор, азаматсыңар. Эми 511 көнүгүүнү карайбыз китебиңерде. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла деп турат. Тексттин темасы арылар тазалыктын символу. Канчалык көп болбосун, бир уюкта жашаган курт кумурскалардын ар биринин өз милдети, иши бар экенин биз окуу китептеринен билебиз. Мисалы, арынын уюгун алып көргөн болсок, бир уюкта жашаган арылардын саны орто эсеп менен 80 миңге чейин чыгат. Бул жерде курт кумурскалардын арынын 1000ге чейин деген сөздөр белгиленген. Тексттин уландысын окуйбуз.
Андагы ар бир арынын өзүнүн иши бар. Бири гүлдөрдөн бал жыйнайт, экинчиси уюкту кайтарат, үчүнчүсү уюкту тазалайт. Мына ушул уюктун тазалыгын камсыз кылган арылар керексиз калдыктарды сыртка чыгарып, уюкту желдетип турушат. Белгиленген сөздөрдү эстеп калабыз. Эми ушул белгиленген сөздөрдүн мүчөлөрүн тест аркылуу табабыз. Биринчи суроо. Курт кумурскалар деген сөздүн мүчөсү кайсы? А. Дын мүчөсү. Б варианты лар мүчөсү. В варианты лардын мүчөсү. Ойлонуп жооп беребиз. В варианты туура. Анткени лардын мүчөлөрү уланды. Экинчи тестибиз. Миңге, гүлдөрдөн, үчүнчүсү деген сөздөргө кайсы мүчөлөр уланды? А. Ге, дөр, чүсү мүчөлөрү. Б. Ге, дөр, дөн, чүсү мүчөлөрү. В. Ге, дөр, чү мүчөлөрү. Туура варианты Б. Силер кайсы вариантты белгиледиңер? Эгер Б'ны белгилеген болсоңар, азаматсыңар. Үчүнчү суроо. Тазалыгын желдетип, сөздөрүнүн мүчөлөрүн тапкыла. А. Лыгын детип. Б. Лыгын тип. В. Гын детип. Туура варианты А варианты лыгын детип деген мүчөлөр уланган. Балдар, кийинки тапшырма 513 көнүгү макалдарды тиешелүү мүчөлөр менен толуктап иштейбиз. Балдар, макалдарды толуктаган мүчөлөрдү кандай мүчө экенин кошо айтууга үйрөнөбүз. Акыл сөз эстүү адам жүрөк орун алат дейт. Кандай кылып толуктасак болот? Акылдуу сөз эстүү адамдын жүрөгүнөн орун алат. Ду, гүнөн мүчөлөр уланды. Булар сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Экинчи макал жайык өзөн суусу жайыгат дейт. Кана толуктайбыз. Кандай кылабыз? Жайык өзөндүн суусу жайыгат. Мында илик жөндөмөсүнүн мүчөсү уланды. Демек, жөндөмөлөрдүн мүчөлөрү жак мүчөлөр уланса, анда сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болот. Үчүнчү макал токой өрт дүмүрү калат дейт. Кайсы мүчөнү уласак, макалдын мааниси толукталат. Толуктайбыз. Токой өрттөнсө, дүмүрү калат. Мында төн, сө мүчөлөр уланды. Төн сөз өзгөртүүчү мүчө, сө сөз жасоочу мүчө болду. Андан кийинки макал толуктайбыз. Калк тоногон хам болбойт. Ушуну таандык мүчөдөн кошуп туруп оңдосок болот. Мисалы, калкын тоногон хам болбойт. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Андан кийинки макал чоң иштин ийгилик майдадан башталат дейт. Кана эмесе карайбыз, толуктайбыз. Таандык мүчө болайбыз буга дагы. Чоң иштин ийгилиги майдадан башталат. Мында К тыбыштардын катышына карай жумшарып, ги болуп калды. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Кийинки макалды толуктайбыз. Билбеген жер ой чуңкуру көп. Кайсы мүчөнү коебуз? Билбеген жердин ой чуңкуру көп деп толуктасак болот экен. Бул дагы илик жөндөмөсүнүн мүчөсү менен толуктадык. Сөз өзгөртүүчү мүчө болду. 514 көнүгү ырды көркөм окуп, кара менен терилген сөздөрдү мүчөлөрүн табабыз. Апамдын майрамы. Байча чекет таап алдым. Ойноп жүрүп талаада, ачпаса да гүлдөрүн алып бардым апама. Кубангандан апам мени кучагына батырды. Мээримине бир заматта байча чекей ачылды. Белгиленген сөздөр алдым, талаада, бардым, кубангандан, кучагына, мээриминен ачылды деген сөздөр. Бул жерде балдар өзүңөрдүн тапкан мүчөлөрүңөр менен салыштырып, тууралап алгыла. Эми балдар бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктап, Вендин диаграммасын түзөбүз. Вендин диаграммасында эки айлананын эки жагы айырмачылыктар, ал эми ортосу болсо окшоштуктарын жазабыз. Мурун толтуруп жүргөнбүз. Уңгу жана мүчө.
Эми экөөнүн ортосундагы окшоштугун табабыз. Сөздүн курамы. Жалпы жонунан кыскача окшоштугу сөздүн курамы деп таптык. Эми уңгунун айырмачылыгы сөздүн маани берип турган эң кичине бөлүгү. Балдар, эми мүчөнүкүн табалы. Кана, мүчөнүн кандай айырмачылыгы бар уңгудан? Уңгуга уланат, өз алдынча маани бербеген бөлүк. Эми дагы уңгунун айырмачылыктары тыбыштык жактан өзгөрбөгөн туруктуу бөлүк экен балдар. Эми ага карата каршы мүчөнүн айырмачылыгы уңгунун аягындагы тыбыштарга карата өзгөрөт. Балдар, силер менен биз кыскача Вендин диаграммасын түзүп алдык уңгу мүчөгө карата. Силер кеңири кылып үйдөн дагы түзүп мага жөнөтсөңөр болот. Балдар, бүгүн биз силер менен 5-класста өтүлгөн уңгу жана мүчө, сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр боюнча эсибизге салдык. Чоң класска барганда сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү боюнча кеңири таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Кыргыз тили китебиңердеги 515-көнүгү кара тамга менен басылган сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла, мүчөнүн кайсы түрү катышкандыгын аныктагыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.